Адвокаттык ишмердүүлүктө кайсы бир мамлекеттик органдарга, укук коргоо органдарына даттануулар менен, арыздар менен кайрылып, мен бир нерсени байкадым. Бөлүмдөрдүн башчылары, башкармалыктын башчылары кол койгондо эмнегедир алдын ала орун басары деп документти даярдабастан, аны башчы катары деп чыгарып туруп, андан кийин ручка менен орун басары деп ошол кол койгон адам оңдоп коет. Же оңдоп койгон имиш. Мен ушуну түшүнбөйм. Эмне себептен аны алдын ала ошол документти даярдап жатканда эле орун басары деп даярдашпайт? Же бул ылдый жакта иштегендеринин жагалдагандыгыбы, же болбосо ошол кол койгон адамдын өзүн өйдөрөөк сезгиси келеби? Айтор, бул факт. Ар бир болбосо дагы экинчи документ ошол орун басарлары ошондой документтерге кол коет. Алдын ала орун басары деп даярдабастан, башчы деп туруп, анан ручка менен орун басары деп кол коюп коюшат. Эгер сиздер буга жообун билсеңиздер, комментарийга жазып коюңуздар.